Esender жакшыларым, бүгүнкү темабыз гапла группа. 50%дан ашык кыргыздардын гапла группасы Эрадина Z93 чыгып жатат. Илгертен берки эне сайлык кыргыздардын көк көз, сары түстүү болгон деген теорияны азыркы генетика ырастады. Көпчүлүк кыргыздар байыркы сакскиф элдерин урпактары болуп чыкты. Фергана өрөөнүндөгү Теңир тоодогу сактардын маданияты күчтүү болуп, жазма булактары фарс тилинде болгондуктан, көпчүлүк окумуштуулар сактарды ирановит тектүү эл деп белгилешет. Бирок сактар бир түрдүү болгон эмес, түрк тилдүү сактар дагы болгон. Булар биздин каңды туугандар. Тарых буларды каңгүй мамлекети деп билет. Байыркы каңдылар азыркы көпчүлүк кыргыздардын ата бабасы. Каңды туугандар даңазалуу тарыхтын ээси. Оғуз түрктөрүн арасында кайы деген наам менен жүрсө, Кыпчак түрктөрдүн арасында каңгылы, кандуу калк дегенди билдирет. Осман династиясын түптөгөн Осман бейдин дагы урпактарыды эн касы Эрадин Z93 болуп чыгып, Теңир тоолук кыргыздар менен тектеш чыкты. Москвалык антрополог Дравышевский Станислав азыркы кыргыз казак өңү Түштүк Сибир рассасы 13-кылымда пайда болгон дейт. Ошого кыргыз актерлору гримсиз ал бир элдин киносуна шаблон болуп түшө берет. Анткени бизде Тамарис энебизден баштап Тамерланга чейинкилердин каны бар. Курама темир курч болот. Ошого биздин эл аябай жөндөмдүү, бир көргөн ишти алып кетет. Окуган темасы мээсинде калат.